Мен Жаанбаева Топчуган Куатбековна Бишкек шаарында турам. Biz бұл кооперативти YouTube'дан көрдүк, анан ушул интернеттен көрүп, ушул боюнча анан информация алып, өздөрүнө келип, жолугуп, анан толук информация алганбыз. Биринчи жолу биз бардык эле адам сразу ишенбейт да, эми ишенчилик болду. Бул кандай болот, кийинкиси кандай болот деп, кийинкисин да ойлойт экен, биз акчаны берип койдук. Бирок көрдүк, бардыгын жакшылап келип, офистен консультация алып, анан жакшылап сүйлөшкөндөн кийин анан эми өзүбүз үчүн деп, аны өзүбүз отчетке жазылып туруп, биринчи первоначальный взносун төлөдүк. 25% биз өзүбүз 2 миллионго турганбыз, анын 500 миңин. Андан вступительный взнос 4% төлөдүк. Очерттү күттүк, андан бери ошол очерттибиз келип, кыздар чалышты. Үйдү очерт келгенде күткөнбүз, бирок очерт келген убакта үйдү дагы табыш бир аз убакыт керек болуп калды. Убакыт карадык, издедик, баасына карадык, өзүбүз жазылган сумманын баасына карап, анан мына Соколовский район, село Гавриловкадан таптык. 4 комнат жашай турган үй. Эми мен өзү балдарыма алып берип аткам бул үйдүчү. Ошо балдарыма жакты, өздөрү тандашты, ошол боюнча алып атабыз. Бул жерде адам биринчи бул өзүнүн гана боло турган нерсени ойлоп, өзүнө өзү ишениш керек да. Эми азыр адамдар ар кандай ар нерсени айтат, бирок эми өзүң чечип өзүң билесиң. Бирок эми андай компаниялар да бар, андай баягы бир сүткө күйгөн оозун айранды үйлөп ичет деп, андай ошону көп карашат да, эми адамдарчы көп жагынча ар жак бер жагын ойлонот. Бирок эми ойлонбой азыр бул келечек компаниясына тура берсеңер болот, ишеничтүү. Биз өзүбүз көрдүк, билдик, алдык, бардык ушу келечек кооперативине, бардык иштеп аткан балдар кыздарга ийгилик каалайбыз жумуштарына. Эми мына бардыгы бизди генеральный директорунан баштап бардыгы жакшы колдоп, жакшы түшүндүрүп беришти. Бизди күтүштү, биз буларды күттүк, ушундай жакшы. Кийинки ийгиликтери дагы жакшы болсун, иштерине ийгилик. Мындай көп ушундай жаштарды айрыкча үйлүү боло берсин, бардыгы үйлүү болуп. Ушу эмне дейбиз, жакшы ийгиликтерди, иштерине ийгилик бардык. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз.